15-июнь Кыргыз Республикасынын өрткө каршы мамлекеттик кызматынын күнү. Ары кооптуу, татаал, ошол эле учурда сыймыктуу жана зарыл болгон ардактуу кесип ээлери биздин куттуу студиябыздын мейманы. Анда эмесе келген меймандар менен тааныштырып өтөйүн. Каракол шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн номер 15-өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн кароол башчылары Кубанычбек уулу Элдос жана Оморов Акылбек бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Майрамыңыздар менен. Майрамдык маанай жакшыбы? Жакшы. Жакшы. Алгачкы эле суроом сиздердин кесип кооптуу, жоопкерчиликтүү экенин билебиз. Анан айтсаңыздар, бул тармакты, бул кесипти эмне болуп тандап калдыңыздар? Эмне болуп келип калдыңыздар? Негизи эле бул жаатта эмгек кылып жатканыңыздарга канча убакыттын жүзү болду? Ушул туурасында айтып берсеңиздер. Баштай берсек. Ооба. Биз бул кызматка келип калган себебибиз ошо мектепти бүткөндөн кийин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн катарында аскерде кызмат өтөгөнүбүз түрткү болду. Биринчиден, ошо аскердик кызмат өтөгөндөн кийин эле келечекте алдыда дагы ошо аскер кызматкери болгубуз келип, ошол мындай айтканда мотивация берип неме болуп атып эле ошо буйрук экен, тагдыр экен, аскердик кызматтарды көп жагын тандап көрдүк, барып көрдүк дегендей, анан ушу өрткө каршы мамлекеттик кызматка кирип кызмат өтөөнү туура көрдүм. Кызмат кылганыма 10 жыл, 11-жылга кетти меникине. Жакшы. Сиз? Биздики деле ошо көбүнчө ушул үй бүлөбүздө туугандарыбыздын көбү ушул кызматта иштегендигине байланыштуу. Аларды көрүп эле биз дагы ушул кызматты тандап калдык. Ошондой болуп калды. Жакшы. Бүгүнкү күндөн өкүнбөйсүздөр, өкүнүү болгон жок буга чейин? Жок, андай болгон жок. Өкүнүү деле болгон жок. Сыймыктанабыз ушул кызматта иштеп атканыбызга. Жакшы. Айтсаңыздар, ушу өрт өчүрүү кызматынын түшүгү жана сыймыгы тууралуу кеп кылгым келип жатат. Себеп дегенде бүгүн сиздердин кесиптик майрамыңыздар. Бүгүн айтпаганда качан айтабыз, ушул туурасында токтолуп өтпөйлүбү? Түшүгү эми абдан эле оор. Биринчиден ушу өзүбүздүн өмүргө коркунуч абдан чоң. Ар кандай кырдаалдар болот, ар кандай учурлар болот. Биздин милдет ошо адамдын өмүрүн сактап калыш, адамдын баалуу буюмдарын сактап калыш болгондон кийин биз мындай айтканда баягы өзүбүздүн өмүрүбүздү, өзүбүздүн жаныбызды тобокелге салып кирип өрт өчүрүп адам куткарып чыкканга туура келет бизде. Бирок ушул кесип менен сыймыктанабыз, өкүнүч жок. Себеп дегенде ушу эркек жигит болгондон кийин элиңе, жериңе кызмат кылыш бул чоң сыймык деп эсептейм. Жакшы. Бул жерде баягы профессионалдуулук, ошол эле учурда эрктүүлүк, кайраттуулук дагы керек болсо керек, Сиз толуктап берсеңиз болот. Кайраттуулук бүт жагынан керек да. Жеке эле ошо ар кандай кырдаалдар болот, ар кандай учурлар болот. Ар кандай жерге чыгышыбыз керек, ар кандай жерге барышыбыз керек, күч да керек. Мындайча айтканда физический, морально баардык жагынан даяр болушубуз керек. Туура айтасыз. Анан сиздердин жумушуңуздар канчада башталат? Ошол тууралуу айтып бериңиздерчи. Сиздер баягы түнкүсүн дагы ар кандай учурлар боло берет да, кырсык катала бериши мүмкүн. Ал учурда атайын кызматтагы адамдар болот да. Бизде ушу негизи канчада башталат деген сурооңузга жооп берейин. Эртең менен 8-де кызматка келебиз. 8:30 чейин кезметти кабыл алабыз, бирөөбүз ачадап коебуз. Техникаларды, дежурстваны кабыл алабыз. 8:30 развод өтүлөт. Андан ары уже өзүбүзгө ошо бекитилген күн тартип боюнча иш алып бара беребиз. Бирок түнкүсүн ар кандай кырдаалдарда чакыруулар болуп калат дегенде биз ошо
суткада 24 саат ичинде боевой готовность деп коебуз. Дайыма жогорку деңгээлде даярдыкта турабыз. Кандай жагдай болбосун даярбыз. 24 saat boyu da. Bir gün 8 ertең менен 8'de келебиз. Эртеси saat 8'ge чейин ошо Каракол шаарынын жана жакынкы райондор, мисалы үчүн Жетөгүз районунун 12 айлы, Түп районунун 1 айлы, Ак Суу районунун 10 айлы деген ошолорду бүт камсыздайбыз. Анын баары сиздердин карамаңыздарда, биздин карамагыбызда. Бизде ошо обслуживание район выездов деп коет. Жакынкы райондордун, жакынкы айылдарын Каракол шаары тейлейбиз да. Каракол шаарынан тышкары ошо жакынкы айылдардын, райондордун айылдарын тейлейбиз. Жакшы. Алгач баягы өрткө каршы коопсуздугу уюштурулганда 1926-жылы 4 ат арабасы жана 1 эле автоунаасы болгон экен да. Анан сиздерде бүгүнкү күндө жагдай кандай? Автоунаалар, негизи эле керектелүүчү техникалар жетиштүү элеби? Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, былтыркы жылдан тарта ушу техникалык жагы өкмөт тарабынан жакшы каралып, техникалык базабыз толук кандуу 100% десек болот, жаңырды. Кудайга шүгүр. Азыр жаңы КАМАЗ үлгүсүндө 2 автоунаабыз бар. Кытай Республикасынан келген Хово үлгүсүндө 3 автоунаабыз бар. Кудай мурса жакшы техникаларыбыз өзүбүзгө жетиштүү, жакшы жаңы, ар кандай өрт шаймандар менен келди. Ар кандай өзүбүздүн шаймандарыбыз толук кандуу болдук деп айтсак жаңылышпайбыз да. Жакшы, анан сиздердин кызматтарда дагы кандай бөлүмдөр бар десек болот э? Мисалы сиздер кароол башчысы болуп атпайсыздарбы? Андан сырткары дагы канча адам эмгек кылат негизинен жалпы жөнүнөн? Жалпы жонунан ушу бир нөөмөттө 12 адам кызмат кылат. 12 адамдын ичинен ушу кароол башчы, андан кийин команда башчы, айдоочулар бар, техник айдоочулар 4-тө. Жана өрт өчүрүүчү, куткаруучулар бар. Өрт өчүрүүчү, суучулар. Өрт өчүрүүчү, суучул бар. Жакшы. Бардыгы өзүнө тиешелүү иштерди кынтыксыз аткарып келет. Анан бул жерде бардыгы комплекстүү түрдө болуш керек экен. Бир адамдын колунан эч нерсе келбейт. Сөзсүз түрдө ал жерде айдоочу да болуш керек, куткаруучу да болуш керек. Жакшы. Анан айтсаңыздар, бир айрым, бир кейиштүү жагдайлар эсиңиздерден кетпей, бир көз алдыңыздарда калып калган окуялар болгонбу? Болсо ошолордон бир эскере кетпейлиби? Же тескерисинче бир жагымдуу, унутулгус бир көз ирмемдерден? Эми жагымдуу болгондо ар бирөөбүз ушул жылы биздин эле Каракол шаарында бир өзүбүзгө жагымдуу бир куткаруу, биздин биринчи эле максатыбыз адам баласынын өмүрүн куткарып калуу. Бул түзмө-түз биздин биринчи эле милдетибиз. Ошондуктан Каракол шаарында келип көп кабаттуу үйдү күйүп жатканда ичинен бала бакырасы менен чогуу 13 адамды 3 мунактуу шатынын жардамы менен терезеден алып түштүк, куткаруу иштерин кылып. Ошол жагы куткаруу жагы ошо эсибизде алып калыптыр да, ушул жылдынчы 2023-жылдын. 13 адам бул өтө көп сан болуп атпайбы? Балдары менен чогуу. Көп кабаттуу үйдүн ичинде шит күйүп, пароходдон ичинен баса албай калып, Коюу түтүн байланыштуу. Анан эвакуацияны, чыгаруу иштерин, куткаруу иштерин терезе аркылуу 3 мунактуу шаты менен түшүрдүк да. Ошол кубанычтуу нерсебиз ошого калыптыр. Биздин максатыбыз ошо түзмө-түз эле ошо куткаруу, адам баласынын өмүрүн куткарып калуу да. Андан кийинкилер анан кайра катары менен кетет да. Жакшы. Кошумчалай кетсеңиз болот сиз дагы. Көп эле болот негизи. Бирок кесиптешим айткандай эсте калган күндөр көз ирмемдерден ошо баягы кээ бирөөнүн үйүнүн ошо малында барып сактап калсаң, аябай мындай кээ бирөө ушунчалык ыраазычылыгын айтып бизге ушундай дем берет, күч берет ошончолук.
абдан ыраазы болушат. Баягы адам баласы өмүр бою ушу үй ичине тиричилик топтоп, үй салып атып өмүрүн өткөрөт экен да, анан ошол бир заматта эле жок болуп кетсе, ушунчалык кейиштүү ал болуп атпайбы? Анан албетте сиздерге ыраазычылык айтат, алкыш деп биз дагы учурдан пайдаланып сиздерге ыраазычылык билдирип өтөлүчү. Анан ушундай бир кейиштүү абалдар катталганда, баягы адамдардын арзы муңу ый болгондо сиздердин дагы бир жүрөктөрүңүздөр ооруса керек. Абдан эле тиет бизге дагы. Биз баягы мисалы бирөөнүн үй оокаты, буюму, үйү күйгөндөн кийин барып ошо өчүргөн ишибизди, кылган ишибиздин жыйынтыгын чыгарып документация түзүлөт, акты түзүлөт, түшүндүрүү кагаздары жазылат. Ошол учурда баягы үй ээсин көрүп алып абдан эле бооруң ооруйт. Ошончо жыйнаган мүлкү, ошончо эмгеги күйүп кеткен учурларда бир убакта жок болуш. Аябай эле үй ээсине оор болот. Бизге да эле кырсык бир аз арыраак болсун, анан айтсаңыздар ушундай учурда өрт коопсуздугун кантип алдын алса болот? Көбүнчө өрт кырсыктары эмнеден улам келип чыгат? Ушул туурасында токтолуп өтүңүздөр. Көбүнчө өрт кырсыктары бул адам баласынын өзүбүздөн келип чыгат да, ушучу. Шалаакылык. Көбүнчө бул электр зымдарынан, мына жакында уже бир аз күндөн кийин мал тоюттары уже даяр болуп калды. Мал тоюттарын жыйнай баштайбыз мына. Аз эле убакыт калды, Кудайым буйрса. Жана учурунда дагы баягы тоютту камдоо жерлерин жанагы очокканадан, банядан арыраак кылып салсак өзүбүзгө дагычы. Анан кичинекей бай инилерибизге, бөбөктөрүбүзгө түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп үй бүлөдөчү, мисалы кичинекей балдарыбыз барып ичинен дагы ушу өрттөйүп көп эле учур болот да, ушу кичинекей балдардын айынанчы. Кичинекей балдардын шоктугунан, электр зымдарынан ушу тоют камдаганда да ушу кайрылып кетет элем, жалпы кыргыз элиме. Ушу салганда дагы өзүбүз тоют сактатуу жерлерибизди алысыраак үйдөн, турак үйдөн алысыраак кылып салсак жакшы болот да. Ушу жакшы пайдалуу кеңеш болду окшойт. Чындап эле азырда эми жакында башталат эмеспи? Чөптөрдү баягы жыйноо иштери бир аз алысыраак кылса үйдөн кичине коопсузураак болуп, жакшы. Азыркы заман талабына ылайык ушу азыркы учурда курулуш материалдары да жеңил күйүүчү каражаттар болгондугуна байланыштуу да көп болот ушу өрттүн чыгып келүү себептери. Электр зымдары деле ушу сапаты начар болгондугунан болот. Адамдар негизи эле ушу өзүбүз абдан көңүл бурушубуз керек өрт коопсуздугунун алдын алууга. Өрт көбүнчө кыш мезгилинде катталса керек, менимче же андай деле эмеспи? Кыш мезгилинде көп катталат, себептегенде ошо жылытуучу каражаттарды көп колдонуп, от жагылат. Кээ бир үйлөрдө түтүн чыгуучу морлорду тазалабайт, мештери туура эмес салынган болот. Ичке начар сапаттагы бир эле электр зымы менен үйгө келет да, ошол зымга эле 2-3 прибор сайылып кетет. Мисалы кээде холодильник сайылат, обогреватель деп коебуз, жылытуучу каражаттар. Ошолор сайылып, ошондойлорду колдонгондо замкаяние болуп, ошо электр зымдарынын кыска чыңалуусу болуп, ошондон көп келип чыгат кышкысын. Жайкы кышкы мезгилдеринде ушу даярдык көбүнчө ушу мештерден келип чыгат да. Баягы эле жеке эле ушу өрт болбосо деле баягы көмүр жакканда иис чыгат ар кандайчы. Ага деле ууланып каза болгон адамдарыбыз жок эмес, көп эле болуп катталып атат да. Ошол жагында бир сыйра карап койсок, ошо морлорду жакшылап тазалап, от жаккандан кийин жагып бүткөндөн кийин астын, чоккананын астын жаап коюп, ошол сыяктуу дагы көптөгөн эмелер бар да, шарттарычы. Жакшы. Анан айтсаңыздар, ушу Каракол шаарында былтыркы жылдын эсебинде канча өрт кырсыгы катталды? Былтыркы жылдын эсебинде 160-тан ашык 170ке чукул өрт кырсыгы катталган. Көрсөткүч көп да, Көп, абдан көп.
быйылкы жылга алсак уже мына жылдын жарымы боло элек ушул күнгө чейин 87 өрт кырсыгы катталды Каракол шаарыбызда, шаар боюнча. Көбү ушул кыш мезгилинде катталган өрт кырсыктар. Кышкы мезгилинде, ушу жайкы мезгилинде могу күн ысыганда дагы көбүнчө ушу чет жактагы бак дарактар күйдү да көбүнчөчү. Сука трева деп коет. Жазында ушу көп күйдү да. Адамдар, элдерибиз баягы аянттарды, көчөлөрдү, бактарды тазалоо иштерин жүргүзгөндө ушу чогулган жалбырактарды, кургак чөптөрдү өрттөп ийишет. Ошолорду өрттөбөөгө чакырып кетет элек учурдан пайдаланып. Ал кургак чөп ал кезде шамалдын немеси менен жайылып, башка жактарга да өрт коркунучун алып келет. Тазалыктын аркасынан кайра зыян тартып калган учурлар да катталган турбайбы? Албетте. Катталат көп. Жакшы, сиздер ушу мекеме ишканаларга, ошол эле мектептерге дагы өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча атайын түшүндүрүү иштерди жүргүзүү милдеттери камтылганбы сиздерге? Ушундай иш-аракеттерди жүргүзөсүздөрбү? Ооба, камтылган. Ар бир окуу жылдын башында ар бир орто билим берүү, жанагы балдар бакчаларына ар кандай мамлекеттик кызматтууларга өрт коопсуздугу боюнча түшүндүрүү иштери, окуулары өткөрүлүп турат. Бу боюнча мектептерден көбүнчө 9-класстан 11-класска чейин көбүнчө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Барып окутуп, көрсөтүп, кандай учурда өрт кырсыгы катталат, кандай учурда кандай колдонсок болот, кайсы учурда кайсы номерлерге байланышабыз. Ошолордун баары түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат тынымсыз. Андан тышкары жекеме үймө-үй кыдыруу да бар. Ар бир Каракол шаарында ага да өзүнчө подворный обход деп коет. Ага да ар бир жараныбыздын үйүнө барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турабыз. Жакшы. Өрт коопсуздук эрежелери тууралуу азын-аулак кеп болсун, жарандар эмнелерди эске алуусу керек? Ушул туурасында бир аз кайрылуу жасап өтсөңүздөр. Жарандар биринчи кезекте ошо өрт чыгып кетчү коркунучу бар буюмдардан сак болуш керек. Кичинекей балдарга шереңке карматпаш керек. Ошондой эле жогоруда айтып кеткендей, бул электр приборлорун, электр каражаттарын сак колдонуш керек. Үйдөн чыгып кетип жатканда өчүрүш керек, сууруп кетиш керек. Жакшы. Биз маани бербеген ушу көбүнчө уюлдук телефонубуздун зарядкадан да чыккан өрт кырсыктары болот ар кандай. Кээ бирөөбүз телефонду сайып коюп, зарядка сайып коюп унутуп кеткен күндөрүбүз болот. Ошондой кичинекей мындай ойлосок, баягы эле зарядка дейбиз, кичинекей эле нерсе деп ойлойбуз. Ошондон эле өрт кырсыктары көп чыгат да. Ар бир нерсеге баягы этияттык менен мамиле жасаш керектир, баягы кылдаттык менен, сактансаң сактайм деген сыңары сөзсүз түрдө алдын алуу иш-аракеттерин жүргүзүшүбүз керек. Анан баягы адам факторунан сырткары дагы жаратылышта болгон катталган кырсыктар бар эмеспи, өрт кырсыктары. Ушулар туурасында айтып өтсөңүздөр. Жаратылышта болгон өрт кырсыктары катталабы бизде же ал баягы климаты ысык, аба ырайы ысык жерлерде эле катталабы? Климаты ысык жерлерде катталат, бирок бизде деле болуп келген, жайкысын күн ысыган күндөрү ушу жер кургап, чөптөр кургап кеткендигине байланыштуу тоолордон токой өрттөнгөн учурлар катталган. Мындан 2 жыл мурун Ананьевада ушу чоң Капчагай тоонун ичинде күйгөн. Жалпы ушу көлдүн өздүк курамы барып, Пысык көлдүн өздүк курамы барып өчүрүүгө катышканбыз. Ал токойдогу өрт деле ушу адамдык фактор болуп кетет. Ал деле ошо барган адамдар, тамеки тарткан адамдар тамекисин таштап кеткен болот кээ бир жерден эс алганы чыккандар ушу отту өчүрбөй кеткен учурлар болот, ошондон келип чыгат. Жеке ошо ар кандай тамак аш жасашат,
ар кандай учурлар болот. Ошондо деле азыркы жайкы мезгилде көп эле тоого эс алууга чыгышып атат. Бүт эле жердин баары кургак азыр. Ушу от жаккандан кийин кайра оттун үстүн өчүрбөстөн да мындай топурак менен көмүп кетсеңер да шамал болгондо ары бери учпайт да, ошо чокторучу. Ошо бойдон топурак менен басырылып калат. Ошо бойдон топурак менен топурак эле болуп калат да. Сөзсүз түрдө баягы жаратылышыбызга аяр мамиле жасайт. Жаратылышыбызга аяр мамиле жасап, өзүбүздүн жаратылышты өзүбүз карап, жеке эле ошо дагы өт кырсыгынан да тышкары бул азыркы күн ысуу учурунда көлгө да көбүбүз барабыз, кооптуу жерлерге түшпөй, атайын бөлүнгөн жер тилкелер, пляждарыбыз бар. Ошолорго барып түшсөк, кандай кырсыктардан тышкары эле болуп. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келип, ушундай биздин теле көрүүчүлөрүбүзгө маанилүү, жагымдуу маек куруп бергениңиздер үчүн анда сиздерге эркин микрофон болсун. Кыскача жалпы кесиптештериңизди куттуктап, жакындарыңыздарга салам жолдоп өтсөңүздөр болот. Жалпы кесиптештерибизге кааларыбыз чын ден соолук, узун өмүр, убакыт, жумуштарына албан ийгиликтерди каалайбыз. Жана ошондой эле бизде айтылгандай Кыргыз Республикасы боюнча суу жеңдери кургак болсун, ар кандай кырсыктардан тышкары бололу. Айтканыңыз келсин. Бүгүнкү кесиптик майрамыбыз менен ушу жалпы кесиптештеримди куттуктайм. Иштеген иштерибизде ийгилик болсун, үй бүлөлүк бакыт каалайм, ден соолук, узун өмүр. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, кырсык болбосун, аманчылыкта бололу. Рахмат. Ал эми бизде конокто Каракоо шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн номер 15 өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн кароол башчылары Кубанычбек уулу Элдос жана Оморов Акылбек бизде конокто болду. Ал эми көл таңы берүүсү өз эфирин алдыга карай улантат.